Андан кейін Алтынбек мырза дағы bir маселе, мына коомдун арасында сиз жөнүндө абдан мындай сөз бар да. Алтынбек мырза ушул министр болуп келгенден бери абдан толуп алды деген сөздөр бар да. Абдан толуп, анан бир аз байып алды деген сөздөр көп да. Ушундай сөздөр болбош керек. Эгер сен иштесеңиз, сиз ушундай сөздөр болбойт эле. Сиз өткөндөгү докладты окубай калсаңыз керек. Өткөндөгү, урматтуу министр, өткөндөгү спектаклиңизди көрдүм. Өткөндө театрализованный представление кылдыңыз. Ал спектакль, жомокту көрсөттүңүз. Сиз натуре иштеп көрсөттүңүзчү мынакей. Давайте хотя бы мына тиги гикке алган үйдү давайте куруп бериңиз, мен айтам, ай мыкты жигит экен деп. Мен сиз менен кошулуп чуркаймын тиги гикке. Макул. Кечээ көрсөткөнүңүз ал театрализованный представление, жомокту спектакльди көрсөттүңүз. Урматтуу депутаттар, мен кечирим сурайм. Моореки эмелерди ушул жерде отургандар барга бир көрсөтүп койсо, көрсүн биздин маданияттын деңгээли кандай акыбалда. Уруксат берсеңиз, бактысы ушуну залга берсең көрүп койсо. Жеңишбек Шермаматович, мен бул боюнча айтып коеюн. Ийгилик каалайм сизге, жакшы иштеңиз Алтынбек мырза. Имараттар боюнча сиз жана айтып кеткем, бул боюнча бир сунуш берилген, каралып жатат, жакында ремонт болот. Муну качан болот? Дом пионеровду биз жатка билебиз, биз күндө ошол жерге барып карап турабыз. Бул быйыл эмес, маңдайындагы бул сиз айткандай спонсор тап, бул маңдай жагын жазалган, бул Сыймык Бешекеев жазатып бергенден кийинки акыбалы маңдай кичине жакшыраак, ал эми арт жагы ушундай акыбалда. Бирок биз эң биринчилер деп мен өткөндөгү докладымда. Качан жасайсыз? Качан? Убакытты айтыңызчы, мен ушу барып көрөйм. Депутаттар качан? Быйыл эмдиги жылы бүтөт. Быйыл бүтүрүңүз. Бул гострой, сиз менден сурабай, гостройдон сурашыңыз керек да. Барбайлык ошо гикке. Ким эле? Биз барып атабыз. Мурзакулов барбайлыкпы? То Кытайда жүрөт, то Сочиде жүрөт. Чакырбой, кагып койбойлуппу ошо казык кылып. Театрдын алдына апарып кагып коебуз. Биз бергенбиз, республика боюнча имараттардын баардыгын бергенбиз. Мунун баардыгы каралып жатат. Жылына жок дегенде 30-40 имаратты ремонттук иштери өткөрүлүшү боюнча иш алып барып жатабыз. Экинчи, менин толуп кеткеним боюнча дагы жооп берип коеюн. Эми ар кимдин организмин арганы экен, чай ичеби, ичпейби. Анан сиз мени каралап жатасыз, байып кетти. Сиз байып кетти деп. Сиз өзүңүздүн дагы эгерде доказательствоңуз, фактыңыз болсо бериңиз, мен эмне болуп байып кеткендигим тууралуу. Анан байкы жөн эле кооздоп сүйлөй берген деле болбойт. Мындайча айтканда факты менен сүйлөш керек да. Азыркы сиз айткандын баардыгын биз жатка билебиз. Бүт баарын көргөнбүз, бул боюнча иш алып барды. Сиз өзүңүздүн сөзүңүздү айтып эле, укуңуз келбейт. Кайым айтышпаң. Жок, мен факт менен жооп берип коеюн. Сиз кайым айтышпаң. Столсу таштап койдуңуз. Ошо ишти салган ишиңиз. Алтынбек мырза. Келиңиз, кайым айтышканы келдиңизби? Өзүңүздүн кемчилдигиңизди туура мындай мен башынан эле силерге айтып келатам. Депутаттар маселе көтөрүп атканычы, силерге жардам берели деп атат. Качан болбосо биз чуркайбыз силер үчүнчү. Кайсы министрлик болбосун. Келгиле, бирге иштешели десе силер ал критиканы башка багытта кабыл аласыңар да. Неге кайым айтышып атасыз азыр? Мейли чыккандан сүйлөшүп алганын бардыгын. Мен каралаган жок сизди. Элде ушундай сөз бар деп атат. Факт айтып атам. Эмне деп каралап атам сизди? Факт таштап койдум го сол үстүнө. Ал не факт эмес. Жеңиш Шерматович. Алтынбек мырза, Жеңиш Шерматович, өзүңөрдү кармагыла. Түз эфир болуп атат. Элдин баардыгы көрүп атат. Уят да. Жумуш жөнүндө айтайлы, сүйлөшөлү. Жумушуңуз мына өзү далилдеп берип атпайбы бүт баардыгын. Мына сизге сунуш кылып атат. Бирге чуркашайлы сиз менен депчи. Бирге барайлы, чечели депчи. Туура кабыл алгыла да мунун баардыгынчы. Бу жерде ар бир депутат өзүнүн чөнтөгүнө же өзүнүн баягы үйүн алып кетейин деген жери жок. Ошо эл үчүн иштеп берели деп атат. Ошол көйгөйлөрдүн баардыгын эл көтөрүп атат. Ошону мына биз айтып атабыз баардыгын. Мен дагы бир жолу айтып коеюн. Бизде эч кандай силерди критика кыла турган же болбосо силерди ушу каралай турган багыт жок. Биз силерге бир эле багытта ушу жардам берели деген багытта эле келип атабыз. Сөзүңүз барбы? Бактуу Зонович, мен бул жерде мен жогоруда айтып кеттим. Бул киши менен бери эч кандай бир өйдө төмөн болгон жерим жок. Мен жумуш жөнүндө айтып атам.
Жумуш жөнүндө факт боюнча айтып атам. Мен региондорду айткан жокмун. Региондорду мына өзүңөр жүрөсүңөр. Клуб деген жок, маданият үйдү деген жок, театр деген жок, талкаланып бүттү. Шаардын сенделери бирден калды. Ушул маселени карап койсо болот да. Мынакей Бишкекте азыр мынакей мына жибек жолу советскаяда турат. Ошону көрсөтүп болсо мен бул мени каралап атасыз. Мен каралаганда сиз эмне деп каралайм мен? Каралабайм мен сизди. Мен айтып атам сизге, мен жардам кылалы, келиңиз, өкмөткө баралы, ГИКке баралы, тетиги ГАСКага баралы чогуу иштейлик. Эгер сизди укпаса бизди угат. Чогуу куралы деп атам, үй куралы, театрларды ремонт кылалы. Эмне деп мен сизди каралап атам? Элдин сөзүн айтып койдум. Мен сизди каралагандай мен сиздин ордуңузга министр болгум келбейт, каалабайм. Мен колумдан келбейт сиздерге окшоп актер болуш, кинорежиссер болуш колумдан келбейт. Мен ошон үчүн айттым. Мен сизди абдан урматтайм, сыйлайм, кинорежиссер катары, актер катары сыйлаймын. Айтып атпайм мен сизди, эмне деп мен каралап атам сизди. По факту айтып, стол үстүнө коюп койдум. Аны кандай кабыл аласыз, ал өзүңүздүн ишиңиз. Рахмат чоң. Рахмат, Жеңиш Жырматович. Алтынбек мырза, кемчилдикти айтса мындай туура кабыл алыңдар. Чын, туура, силерде деле күнөө жок. Акча маселеси бар, башка маселелер бар. Булар сунуш кылып атат, жардам берели депчи. Жо, личностько өтүп мени акча алып байып кетти деп аталат да. Факты барбы ошондой? Эми элде сөз ушундай болуп атат деп. Ал сөз ушак менен заңместесиз. Сиз анга көңүл бурбай эле койбойсузбу? Көңүл бурбай эле. Мына Жон бакта трибунада айтылгандай ошондо элдин бар ойлоп коюшу мүмкүн да. Алтынбек Аскарович, өзүңүздү кармаңыз. Урматтуу депутаттар, мындай бирөөнүн аброюна шек келтирбей сүйлөйлү. Макулбу? Жумуш жөнүндө сурайлы.